Печенье зебра аябандай даамдуу, ошону менен биргеле балдарыңызга дагы жагат деген ойдомун. Жасалышта оңой, бат дайым болот. Видеону аягына чейин карап, менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бөлмө температурасында ушундай майдын үстүнө сахарный пудра 1 жумуртка кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей аралаштырып алдык. Андан кийин унубузду электен өткөрүп, үстүнө разырыктел салып, камыр ийилеп алабыз, кыздар. Песочный, ошону менен биргеле шоколад дамданган аябандай даамдуу печенье болот. Мынакей ушундай жумшак сонун камыр ийилеп алдык. Даяр болгон камырыбызды тең экиге бөлүп, жарымына какао кошобуз. Бул бизде шоколадный камыр болот. Достор, каналыма катуу элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Мынакей ушундай какао кошуп, камырыбызды ийилеп, мынакей биздин камыр даяр болду. Эми ушундай кылып толукчо кылып дал видеодо да алып даярдап аласыздар. Мынакей ушундай ыкмада печеньябыздын формасын келтирип жасап алабыз. Мынакей бизде ушундай сонун печеньябыз даяр болуп чыгат, кыздар. Ушундай кылып шарик кылып даярдап алып, мынакей биздин печеньяларыбыз даяр, кыздар. Листке салып, кызып турган духовкада 170-160 градуста бышырып алабыз. Бир 10 минуттага жетпей эле бышып чыгат. Мынакей биздин печеньяларыбыз бышып чыкты. Аябандай даамдуу, ошону менен биргеле бат да дайым болот, кыздар. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эми чайыңыздарды демдеп, же болбосо кофеңиздерди демдеп отуруп чай ичсеңиздер болот рахаттанып. Ичи да песочный шоколад дамданган аябандай сонун печенье болуп чыкты. Видео жаккан болсо, комментарий калтырып кетиңиз. Аман болуңуздар.